Өлкөдөгү 3-чү элдик курултай. Бийлик менен элдин бузулгус туруктуу биримдигин кантип орнотобуз деген суроолорду талкуулай турган аянтчага айланышы керек. Урунттуу учурлар. Жер-жерден келген делегаттардын сунуш пикирлери. 2100 бала окуйт, 300 менде. Ал бутпулдук атып атат деген сөз окууда эле толкон болбойт. Алдыда курултай тууралуу кенен айтып беребиз. Бүгүн Бишкектеги улуттук филармонияда кезектеги 3-чү элдик курултай өтүп жатат. Ага президент Садыр Жапаров, Жогорку Кеңештин спикери, министрлер кабинетинин төрагасы жана анын орун басарлары, министрлер жана 698 делегат катышууда. Иш-чарада оболу мамлекеттик катчы Сүйүнбек Касманбетов сөз сүйлөп, ал курултайдын максаты делегаттар тууралуу маалымат берди. Ошол эле учурда курултайга келген эң улуу аксакал тааныштырылып, ага президенттин атынан белек тапшырылды. Курултай Кыргыздын ата-бабадан калган салт санаасына таянып, коомдун өнүгүүсүнө жаңыча багыт берүүчү орган катары мындан 3 жыл мурда түзүлгөн. Курултайдын негизги миссиясы көйгөйлөрдү талкуулап, тим болбостон аларды чечүү жолдорун сунуштоо болуп саналат. Жыйында сөз сүйлөгөн өлкө башчы Садыр Жапаров дал ушул курултайга айтылган ар бир көйгөйлүү ой-пикирлер, сунуштар сөзсүз келечекке пайда бериши керектигин айтып, өлкөдө жасалган алгылыктуу иштерге токтолду. Мамлекетибиздин экономикалык өсүшү жана жаңы тарыхый чектерди багындырууда. Алсак 2020 жылы ички дүң продукциянын көлөмү 639 миллиард сомду түзсө, биз быйыл 1,5 триллиондук сомдук чекке жетүүнү пландап жатабыз. Бул кыска убакыттын ичинде өлкө экономикасынын көлөмүн 2,5 эсеге көбөйттүк дегенди билдирет. Албетте бул чек эмес. 2025 жылы ички дүң продукциянын көлөмү 1 триллион 800 миллиард сомдон ашат. Бул 2020 жылга салыштырмалуу экономикалык ресурстар 3 эсеге көбөйөт дегенди билдирет. Ушул эле жыйында өлкө башчы кыргыз-тажик чек арасы толугу менен чечилип, сүйлөшүүлөр аягына чыкканын айтты. Бул өлкө үчүн тарыхый мааниге ээ. Мындай саамалык эл аралык кызматташууларда жаңы мейкиндиктерди ачып, чек арага жакын жайгашкан аймактардын гана эмес, бүтүндөй республиканын ишенимдүү өнүгүшүнө өбөлгө түзөт. Биз бүгүн кыргыз-өзбек мамлекеттик чек арасы толугу менен чечилгендигин сыймыктануу менен айта алабыз. Коңшубуз Тажикстан Республикасы менен Кыргыз-Тажик мамлекеттик чек арасы боюнча сүйлөшүүлөр аягына чыкты. Эми эки тараптуу чечимдерди формалдуу бекитүү иштери гана калды. Чек ара маселелери боюнча бири-бирибизди түшүнүүнүн жана бардык тараптын сүйлөшүүлөрдүн дипломатиялык чеберчиликтин, тынчтыкты жана туруктуулукту сактоого бекем берилгендиктин аркасында гана ийгиликтерге жетишилди. Өлкөдөгү дагы бир ири долбоорлордун бири Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолунун курулушу. Мамлекет башчы курултайдагы кайрылуусунда бул маселеге да токтолуп, долбоор 27 декабрдан тарта башталарын билдирди. Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолун куруу долбоору буга чейин ондогон жылдар бою текчелерде чаң басып калып кеткен. Биз бул долбоорго киришкенибизде ага ишенбегендер атүгүл бул жолду жомок деп шылдыңдап күлгөндөр да болгон. Азыр ал жомок эмес экенине, ишке ашып жаткан кадимки долбоор экенине баарыңыздар күбө болуп отурасыздар. 27 декабрь күнү бул жолдун расмий курулуш иши башталат. Мындан тышкары коррупцияга каршы күрөш, экологиялык абал, суу маселеси, аялдарга карата зордук зомбулук, өлкөдөгү экономикалык өсүш, тышкы саясат жана башка тармактагы жетишкендиктер жана маселелер аталды. Андан соң сөз Жогорку Кеңештин төрагасы Нурланбек Шакиевке берилип, ал коомдогу эки эң негизги маселеге токтолду. Билим берүү тармагына өтө чоң көңүл бөлүшүбүз керек. Айрыкча мугалимдердин макамын бекем коргошубуз керек, көтөрүшүбүз керек. Тилекке каршы коомдо терс көрүнүштөр бар. Окуучу менен мугалимдин ортосундагы мамилени бир аз татаалдаштырып, коом пикир түзүлүп атат. Чынын айтыш керек, ата-эне үйдө тарбия берсе, мугалим мектепте билим берет. Андыктан биз мугалимдерди шылдыңдоо, кордоо, мазактоо сыяктуу терс көрүнүштөрдөн сакташыбыз керек. Ушул эле жыйында министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касмалиев өлкөнүн социалдык экономикалык абалын айтып, өлкөнүн өнүктүрүү акыл бир стратегиясы менен уланаарын белгиледи.
Биз эч качан Кыргызстандын экономикасына айрым өлкөлөрдүн универсалдуу рецепттерине ылайыкташтырууга аракет кылбайбыз. Кыргызстан бул Кыргызстан. Асман тиреген тоолордун өлкөсү. Кыргызстандын өзүнүн өзгөчөлүктөрү, көйгөйлөрүнө жараша чечимдерди, мүмкүнчүлүктөрдү, жаңы артыкчылыктарды издейбиз жана табабыз. Дайыма өзгөрүп турган шарттар, геосаясий кырдаал да ушуну талап кылат. Ошентип кезек курултайга шайланып келген делегаттарга жетти. Оболу, Базар Коргон жана Ноокен районунан шайланып келген делегат Рахмонжан Абдаловго берилди. Ал Базар Коргон районунун чак ортосунан өткөн Кара Үңкүр дарыясына суу сактагыч куруу маселесине токтолду. Эгерде суу сактагач курулса, суунун көлөмү 200 миллион кубка чейин көтөрүлөт. Ноокен районунан 2000 гектардан ашык, Базар Коргон районунан 4000 гектардан ашык, Сузак районунан 2000 гектарга жакын жаңы жер өздөштүрүлөт. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, бул суу сактагычты куруу менен азык-түлүк коопсуздугун, туризмди өнүктүрүү, балык чарбасын, кичи ГЭС, жол маселелери, таза суу, экологиялык катастрофаны алдын алуу, элди үй ишleri менен камсыз кылуу, мал чарба продукцияларын өндүрүүгө жана миграцияны токтотууга зор жол ачылат. Курултайга катышкандардын ичинде Германиядан келген мекендештер да бар. Алар бүгүнкү жыйында мигранттардын маселесин көтөрмөкчү. Бизде эки маселе бар. Биринчиси жайкы жумушка жиберген агенттиктер. Булар бул жактан жиберишет, бирок ал жакка баргандан кийин ал жакта жумуш берүүчүлөр менен туура сүйлөшүлбөгөндүктөн жумушсуз калуу, жумушсуз сааттардын азсыз калуусу, түн ортодо турак жай маселесин чечилбегендиктен көчөдө калуу абдан ушундай маселелер көп катталып атат. Ошондуктан ушул маселелерди тез аранын ичинде жеке агенттиктерди катуу көзөмөлдөп, же болбосо иштей албаган агенттиктердин лицензиясынан ажыратуу маселесин караш керек. Ал эми Кара Балтадан келген делегат мектеп куруу талабын айтып, шаардагы номер 1 мектеп 700 балага ылайыкташканы менен 2100 бала окуй турганын, бул билим алууда тоскоолдук жаратып келгенин белгиледи. 2100 бала окуйт, 300 менде. Ал бытпылдык атып атат деген сөз, окууда эле толком болбойт. Ошого жанына мектеп куруп, анан кийин ошо акчасын кошо бөлүп берип койсоңуздар, чоң колдооңуз болот эле. Үчүнчү курултайга катышкан делегаттардын 539 эркектер, 161 аялдар жана 61 делегат Кыргызстанда жашаган башка улуттун өкүлдөрү түзөт. Андан тышкары 30 делегат Орусиядан, АКШдан, Канададан, Түркиядан, Германиядан, Түштүк Корея, Казакстан, Чехия, Италиядан жана Улуу Британиядан келген диаспоралык уюмдардын жана мекендештер бирикмелеринин өкүлдөрү. Биринчи элдик курултай 2022 жылы ноябрда, экинчиси 2023 жылы декабрда өткөн. Эми үчүнчү элдик курултай 20-21 декабрь күндөрү болмокчу.